тартып башка кылып сүйлөп сиз өзүңүздүн оозуңуз менен айтып бериңиз. Мындай болду, мындай болду, мындай болду. Эми ал ички маселеңиз. Бухгалтериңиз менен канча акча берип жүрсөңүз кайратка баардыгын сүйлөшүп. Баардыгын айткыла, дегиле, түшүндүргүлө. Давайте ортого келелик. Мен дагы бирөө үчүн страдать этип кетип калгым келбейт. Жаман жакшы көрүнгүм келбейт мен дагы сен үчүн. Давай алган акчаңдын бүт баардыгын кайра ортого коелук да мамлекетке төгүп берели. Мынакейди. Ошону менен баардыгынан кутулалы десеңиз дагы сиздин оюңуз да, бухгалтердин ою. Жок, андай эмес. Биз жок эле жок дей берсеңер, анда укук коргоо органдары бат эле таап чыгат, анын баардыгын териштирет. Анда өзүңөрдүн, дагы өзүңүздөрдүн чечимиңиздер. Сизге эч кандай биздин пенде катары дообуз жок. Биздин болгон дообуз мамлекеттин акчасына. Мамлекет бөлүп аткан акчанын жок болуп кетип атканы. Берди ошол районунун жана тендерный комиссиясы, башкы эсепчиси, маселе ошолордо жатат. Сизди убара кылып, ошентип карыганыңызды аксакал кылып, анан көрүнгөн жерге салып, тигин чогултуп, бул эми өтө уят иш. Макул, мейлиңиз, жакшы туруңуз.